Так. Biz buyursa. Assalamualaikum. Hurmatlı Nurkej YouTube kanalının көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Biz buyursa кайрадан нарын тарапка жөнөдүк. Buyursa жайлуураак олтуруп алыңыздар. Өзү биз ушундай тоо ташка, ар жак бер жак жайлоого чыкканда нелерди алабыз сиздерге кыскача айтып өтөйүн. Так, машинеге керектүү нерселер. Бул жерде ремен сөзсүз керек. Ремен керек. Талка көз шериктер менен тыгылып калганда бири-бирибизди тартканга полировка. Бул жерде насос. Насос сөзсүз керек. Насостун ичинде клей менен обязательно керек. Так, насосто комплект отвертка, бүт бары бар. Так. Бул машинеге керектүү нерселер. Эми биз өзүбүзгө, билесиздер, биз буга чейин барганда жай болчу, күн өтө ысык болчу. Бул жакта Бишкекте эң ысык убакытта нарында, Кел-Суу тарапта мындай бир кечинде мага окшогон бир тон менен жүрбөсөң, киши муздап калат. Азыр эми буюрса Бишкекке кыш жакындап калды. Бүгүн буюрса 29 число 11-ай 25-жыл. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Күн сууту баштады. Эми ал жакты элестете бериңиз. Мындай шапкаларды алдым. Шапкаларды азыр көргөзөйүнчү кийип. Жеңил бирок өтө жылуу экен. Шапка кандай жарашты? Жакшы жараштыбы? Азыр саат кечки 5 болуптур. Азыр 9-10дордо буюрса жөнөйбүз. Бул жакта балдар менен чогуу офистен жолугуп алып, анан түнү менен жол жүрүп, кыскасы Кел-Сууга чейин до конца эртең обедке чейин Кел-Сууга чейин жетиш керек, кааласа. Биз менен бирге болуңуздар, буюрса. Азыр съемкага керектүү нерселерди үйгө чыгам дагы сиздерге бир катар көргөзөм. Так, шапканы албай. Шунун баарын көтөрүп чыктым, элестетип атасыздарбы? Так, кеттик анда эмесе. Мунун ичинде, иштин баары ошо сумканын ичинде. Опа. Так, блокнотту бияка алып турайлы. Так. Кстати, биякта дрон бар. Баягы съемкада кооздукту чагылдырган, мындай абадан тартканга бизге сөзсүз түрдө дрон керек. Аз болбойт. Ал мен ботинкаларым. Мындай кышкы кийимдер. Опа. Муну Дордойдон алып чыктым. Өтө калың, мощный, мындай шым менен. Өтө калың. Нарында Кел-Сууда азыр жок дегенде эле -30 бар да. Эми андай суукта муну нерселер көздөн өтөт го, чиркин, чиркин. Мына жакта Дордойдон алып чыктым аке. Акебиз номерини берип кетти эле. Военная форма, керзовый, резиновый сапоги, резиновый плащи. Кыскасы, ушу телефон номерге чаласыздар, ошол жактан сиздер тоо ташка ар жак бер жака чыкканда ушундай кийимдерди алсаңыздар болот. Мындай бир бомбер алдым. Хаки сөттү. Молниялы. Бул жана неме болчу.
Termobello штаны менен кыскасы. Келиңиздер, эми аяктан көргөзөйүн. Баянда дагы кетип атканда көргөзгөм. Так. Бул жесткий держатель. Бул сөзсүз керек. Мында узун болуп дагы чыгат. Мисалы съемкага бул сөзсүз керек. Так. Анда сырткары микрофон беспроводной. Эгер шамал болуп калса, алыстан тарта турган болуп калса, бул сөзсүз керек. Хатаң рацияны алып чыкпаптын да, рацияны зарядкага коюш керек. Так, батарейка сөзсүз керек. Зарядка сайып коеюн буларды. Так, фонарик сөзсүз керек. Мындайдан экөө болгонду дагы. Так, провод зарядка, петличка, булар сөзсүз керек. И мындай дистанционный микрофон. Дистанционный микрофон бул да сөзсүз керек. И чоң фонарик. Мындай дагы сөзсүз керек. Мощный фонарик экен. Караңыздар. Өтө катуу урат. Да зарядка алып коюш керек. Мындай фонарик. Так. Тагы не бар? Бул окшойт а? На всякий случай микрофон. И зарядкалар. Жанында эч нерсе жок. Мындай бир нерселер эле жүрөт. Так. Ушунун баары съемкага керек. Сөзсүз керек. Дрон боюна, дронду көргөнсүздөр. Эми точно кеттик буюрса. Ташла. Бара бер, балам, пока. Пока, да. Не дей турган болсоңуздар? Авто Тефаль бул.
кичинекей момундай. Кофе, софе içip кетебиз буюрса. Так. Эми шашпай отуруп тамаша кылыңыздар. Экранга жакыныраак келип алып, каналга подписаться болуп, коңгурочону басып коюңуздар, туугандар. Эсен аман барып келейли. Приключения башталды десек болот буюрса. Даярдык жакшы буюрса. Так. Воротанын ключі. Бисмилля. Бисмилля, азыр Токмоктогу Кызыл Петролиумга келдик, туугандар. Азыр биз так экөөбүз бир нерсени эксперимент кылайлы деп атабыз. Так. Бир азыр буга коюп алайын телефонду, могу менен кармап тартам да сиздерге. Опа. Чипсы мусор бизнес. О, залабыз. Так. Полный бак заправканы кылайлы дагы анан. Йо, бисмилля. Мен электрический. О. Электрический неме алганмын. Тифал. 12 вольтко. Кана. Мону иштетип көрөйлүчү. Так, 250 граммы же 0,5 бі? Көрөбүз иштетип. Заправканы кылайлы. €95. Кофе, софе да калып алганмын азыр. Кофечи барып келебиз деп атайы. Ошо Тифалды жана Лалафодон карап заказ кылдым. Эсчо Лалафодон тапсаңыздар болот. Тарқындагы сонунда. Күлүштөө берген. Бошатып сәрдеге. Чипсы жейсиз ба? Мынагы немеге? 95тен полный ба? 95 деңиз, Орехтагы. Онда, орех боюнча айтайынбы? Бул только эркек кишилерге тиешелүү. Орех бул эркектин тестостеронун көтөрөт. Так что көбүрөөк жеш керек. Туура беке? Туура айтамбы? Укпадыңызбы? Жок. Эркектин тестостеронун көтөрөт. Так, орбит. Мен досула окшойбуз. Sabah. Aşağı Karşıyla gayrı tiga koysam. İçine de özülüp atır. Может, тияққа сайып көрөбүз? İçine? А? Мен элестетип, мояка кофенин баарын салып алгам. Офистеги. Я. Уже алып коеюн, может иштеп кетет, а? Может иштеп кетет. Азыр.
Тетиңдей жылы болайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Тетиңдей жылы болайлы даганан. Эксперимент. Дубльді бақылауыз азыр. Бисмилlah. İşletemiz. Bir nerse kılıp işletemiz. Kaysa aldığı var. Hazır mı onu? Sorup salayım. Bu yakta. Durup alıp durayım. Onday dursak körete ballara. Görse bir ötmeleri de. Biz Hadi verelim. хотя çalattı. Hoppa. Baya mı ocağı küyбей тұрған да? Güvenmiş. Şazı büyüdü de. Ошону айтам да. Азыр эми точно эми иштейт эми. Эми иштесин эми. Карап турайлычы канча убакта кайнатып берет экен. Эх, стаканды албай коюпмун мен. Стаканды алып алайын. İştedi уже. Точно иштеди биягы. Бул жагы точно иштеди. Баке. Стакан. Он жаткы böyle коет окшойм, а? Сует отца да вот, да? Мусор. Onu eğip koyuyoruz. İşte ketsin mi? Stakanında kalıp aldım. Kırığını hadi verirsen. Hadi yürüyün ha. Güzel gelgende Toktağından ne? Kettik anda azı esço. Isıp kalsa tartağız. Stakanın orada. Kalıp ne oldu? Çayı açtırıp. Bakı qayerdesingер? Yok bak bu iş değil. Bak bu iş değil. Kalkıp iş değil. Так. Суban içip. Mentos'tan çayına. Tak kettik anda. Eme жоқ bak ha. İçine жылып тұр, а? İçine zılı. Что-то қайнайды оқшайды. Айдай берейінші. Aynen. Так. Талқашай. О, бисмилlah. Талқашайға Қочқордан жолықтық. О, бисмилlah. Ассаламағалейкум. Жақсы ба? Жақсы өзі. Тоқтар тапты. Нарыңа келіп тоқ жиып алғансың деймін. Қалқан дөңгелектері бодрый. Танкан дөңгелегіндей. Қараңыздаршы. Это страшный дөңгелек. Үнін өгізіп қояйын, а?
Saat qancha oldu? Saat buyursa. Yirmi 48. Так. Hazır. Баягы немеге келдик. Балык пышырган жерге. Борончу менен Тынар тамашалашкан жер баягы эле. Но жытты ким сагынды? Жайлоонун бир элестетейинби? Эсиңиздерге салайынбы азыр? Машинеге жүктөрдү салабыз. Жайлоодо баягы сүттүн астына от жаккан эсиңиздердеби? Сүткө кандай эсеже, жакшыбы? Сүткө, чайга от жаккан кезде эстетип коеюн эже. Мына жыт да. İşte. Ah. Bizde bunu түштүк тарапта бұл малдын көңүн кык деп коет бизде. Көң дейбиздер да. Бuyakta көң дейт экен. Кетпе. Бизде кык деп коет. Анан паданын астынан чыкканды кезек деп коет. Так, bu машина kaldı. Hem kettik hem. Rubicon. Ya bismillah. Eki Rubicon bir Starex. Ой, Starex degende. Rex'tan. Koreyskiy Rex'tan. Rex'tandı dağı. Tez drive kılavuz tuğanlar. Nake. SsangYong Rex'tan. Bilbeyim qanday olat biz ayda qanday qılıp aydasa bu. Çıkmat koyayım. Ştap verer mi? Ben de çatırıp vereyim. Rex'tan'a qarab ayda aytkanmisen. Men astım tık deb öyle kaldım, ne oldu kaldı? Talxaşeykin döngölögü tripador dep koyat janağı. Traktörдүн döngölөгүндөй döngölöktü. Baya bıtır жүргөндөй эле. Dep. Так, hazır. Яқты толтурабыз эми. O kanistрлерден бери толтуруп алабыз эми. Артында бир нерсе шыкырап эле. Мо баклашка турбайбы. Артына салып коелу, керек болот мусорго. Не болуп тур? Эне. Айткандай эле. Biz жаң haqiqat aytqандай эле да, Rex'тондор буну айдагандай сынакалып болдуп май алышат. Опа. Kokosuna çeyim. Bökötöylü. Те машина kaldı го, Бирок могу жаман суук кене. Жаман мустак го бу пистолет. Бир отуруп бу аягын бүтүрүп коеюн. Так. Ой, эми төгүлүп та кетти го. Баягында авайлап куяйлы ичине салат элек да канистрлерди. Авайлап куяйлы сыртына салон сасыйт деп жаман аспеттеп куйган элек. Азыр үстүнө эле коебуз го. Шейх аркасына салууган окшойт да. Мо каналга туугандар.
подписаться деген жерini басып алып көрүңүздөр. Бизге да кичине поддержка кылып коюңуздар. Подписаться дегенди бир бассаңыздар, коңгуроо чыгат жанынан. Коңгуроону бассаңыздар, все дегени чыгат. Ошону басып коюңуздар тугандар. Биздин чыгарган видеолорубуз ошондо. Силер биринчилерден болуп көрөсүздөр. Так, ошондо 64 литр. Яғын крышкасын жауа өрейін, а? Не болот? Яқа сала өрді? Так. Рекстон қалды бұйырсаймы. Көріп өтім. Өткіп может екен, А, мен да ушундай көрүп аткам да. Точно ушундай болчу да. Депутатский. О. О. Шейх, тартып туруң. Ақы бұға қойдың ба? Бақыт. Қойдың ба? Қойдық шекен. Немесі қайғыны болды? Несі? А, артын олып қалды. Бала әрәт. Бала әрәт. Бірақ 20 литр шығау екен? Бес. О, негізі каждый 20 литрден да? Қайсыздыкен бұру, Ee. Bağmağını bakmış olsun. Өлмөктіле. Так, 6995 мен. Мен 5-16 миң сом беріп қойыппын, елестетті. Полный бактак. Қанша кірбеді ғой? Чегі менен. Өзі нарын жергесі суықты, азыр өлеле суық. Білімсіздер. Ошон үшін суық жерде адамдардың беттері суық болады. Оларды бетін ондай жауып қойылы, ато қайч деп. О, чайдан алу олады оқшайыз. Еш нәрсе қалбады ма? Еш нәрсе қалбады ма? Оба. Так, кеттік әмі. Йо, бисмиллахиррахманиррахим. Азыр расходторду мен жазып жүрөм. Бишкектен 5,5 миңге толтурганбыз. Немеден Токмоктон 2 миңге коюлду. Ошондо 19,5 миң сомго азыр коюлду. Ушу менен буюрса эми кайра ушу жерден келип коюшубуз керек. Так. Рекстон. Рекстон май агып кетти. Рекстон биякта калса. Şu жерде қалғанда сол тияқ барып қалдық. Тияқтан жүдөткөндө анда вообще анда тартып, мартып, жүдөп калмак элек.
Машинanın кеветесі страшно болып қалып тұр. Не болады? Кеп ақ, мен шығарайыншы. Сен мұны көрші, кеп. Birde тұра? Bilde, лекі болшы керек бұны. Кем ағыршы. Көрші. Менде шығарамын. Яғыршы. Мұны не чаңғы отады? Не, жұмсақ қыш керек бота. Қатура. Қату қыш керек бота. Қату айдағанда. Болды. Ой, не, түш қалан тұрбай бе? Иә, Түш қалып. қойшы. Еркекте бе? Ой, Иә. Алып қайдан. içinde ne? Birinin kıç devirip kulakmayın жеткен. Болды. Ne al? Касты жоқ қой. İçine alıp koyduk da. Жаққа қойып қойдық. Гелак құясында қойып қойдық дейік. Бастауға. Бастауға. Ақшаға болмайды қойды. Минус 20 дейді қой, көрелікші. Қана? Минус 24 дейді қой, Жөніне өлтірмеу кезің ішіне. Ойды яқа. қатып қалды. Минус 20 дейді қой, так. 24 dey. Анан такой. Ошентип минге коюп грунтовый жол менен тынбай бара жаттык. Таң атканча жол жүрдүк туугандар, ишенесиздерби? Өлө чарчадык. Өзү негизи келсүү тарапка план менен чыкканбыз, баратып пландар өзгөрүлүп, башка жайлоого кетип калдык. Менде 4 киши, Талкашейкте 4 киши жүктөр менен элестетип атасыздарбы? Мындай айтканда, отуруп уктап араң эле жеттик. Таңда араң аткырдык, таң атканда жеттик жайлоого, анан бир аз эс алып алдык. Келем алып ийем. Түтөк болтат балдар. Жаш балдар. Алып ийем. Өкө бір сал алды. Мурдың жап. Сразу текка чутуйсаң, тилиңе тигизбеле. Сразу эмети. Дем албайлы, сразу чайды чүтөп. Туугандар, түтөк болтат, туура түшүнөсүздөр. Деңиз деңгээлинен 4200 метр бийиктиктебиз. Так, жамаат саат 12:30 болуп калды. Айланып жүрөбүз дагы деле. Ушул жүрүш. Көздөгөн жерге жетип, жечүүдү жеп, ичүүдү ичип, азыр эми кайттык. Машалла, мөңгүлөрдү караңыздар туугандар. Канча кылымдаган мөңгүлөр жатат го. Кызыл Аскер деген летник ушул туугандар. Бул жака Өзбекстан, Казакстан, Европа тараптан өтө туристтер көп келет, караңыздарчы. Не деген мөңгү бул жерде. Biz где-то 5-6 километр алыстабыз. Эми жакындатып тартканда ушундай көрүнүп атат. Эгер бул жака барып, тема баштан аягына чейин бир күн кечке базасың го дейм. Караңыздарчы, жылтырап, көк мөкмөс. Иликине. Вообще. Этеги, эмне этеги?
Ар жағы неме турбайбы? Bir жақында да. Мына қалды ғой. Страшно там турбо. Четыре выданы қошып алайын. Тырс дегенде. Қараңыздар, бүктеліп қалып тұр. Қазір главный фонға бисмилла bir сүрет қылдым. Айланып тала түзді. Сондай мұз ледниктерді тамаша қылып жүрөбүз туғандар. Фото здесь смотрите. Bir 30-40 сантиметрлі тоңып қалыптыр. Өзі негізі біз Келсуға бармақчы элек. Анан Келсуға пландар өзгөрүлүп кетип, жанагы буга чейинки келген Булатем бар го. Ошол жака келдик. Караңыздарчы. Мен кадимкиде перезагрузка болот. Бул жерде -8 эле бирок. -8 көргөзүп атат. Ондай ченеге барсаң уже машинаң чөгөт го дейм. Тарс дейчим. Тарс дегенде. Салам алейкум деп. Оооо, кел тарс. Çok сілердің ойлайсың. Да bir канча саат жол жүрдүк тугандар. Ондай эшек баспаган жолдор менен. Ледникке түшөйлү отабыз. Мунун баары сиздер үчүн. Бул меметтин баары. Ушундай машинеде көзүнө карабай мейнетти кылып тартып көргөзөбүз. Сиздер жатып алып шашпай тамаша кылсаңыздар болот. Hoppa. Керемет, караңыздар. Hazır. Kança gradus oldu? Su. Zima su. 16 gradus. 20 gradus. Tik nemeden düşüp ketти az. Горный-тормозду иштетип койгонбуз. Мына мен эч тормоз теппей эле өзү эле түшүп кетти. Кыскасы. Горный-тормоздун ушунусу жакшы. Типтроникке коесуздар. Горный-тормозду включать этесиздер. Эгер бираз скорость кош керек болсо, мына плюс жагына түртө бересиздер. Эгер скорость алыш керек болсо, мына азайтыш керек болсо минус жагы. Қараңыздар, 30 градус спускта қысқасы түшіп кетті. Полный салон. Біз жана мынандай шағылдан түшіп кеттік. Қазір мына жер қарағанда қиыла жақшы екен. Горный тормоз баяғы эле. Бүгінгі майрам, бүгінгі эс алуу соңына чыгып атат буюрса.
бөрі құйым дейді да мынау бала, бөрі құйым дейді. Қой десе болбой, бөрі құйым деп. Қарышқы сатып байымақ кембіз, а? Запасканы қоябыз. Кеттік анан. Почти толорға жақын жердебіз. Күн өте суық. -30. Запасканы местасыға қоя албай атат. Так, азыр эми буюрса акыры шаарды көздөй жолго чыгабыз. Сонун эс алдык буюрса, алхамдулилла. Жип сүйүүчүлөр болсо сиздер дагы чыгып адреналин алып, мындай өзүнүн кыргыздын тоолорун, ледниктерди келип көрүп эс алсаңыздар болот. Мээңиздерди перезапускать этсеңиздер болот. Так, буюрса машиненин капотасы дейби эле шей. Бул расходун эсептеш керек. 6-4-тің расходы. Bir полный бак 3 канистр менен барып келди. Нарындан bir полный бак 3 20 литрлик канистрди куюп барып келди. Меники bir полный бак 1 канистр менен барып келди. Ошондо мен Бишкектен расходун эсептесем 20 миңдик бензин менен ошо Нарынга кайсы жайлоо эле? Шейх, кайсы жайлоо эле? Аксай жайлоосуна барып келдик. Талка шейхтин баллону жарылып, мен запаскамды койдум. Шейхтин запаскасын мен багажга ыргытып алгам. Ушундай экен, өзү негизи Кел сууга барабыз деп ушундай план менен барганбыз. Жөнөгөнбүз, то есть Бишкектен бери Кел сууга барабыз деп ушул жерге келип, бул Нарындын центри. Şu Жашыл петролиумга келип, пландар өзгөрүлүп, ошо жогу Талка шейх айткан жайлоого барып келдик туугандар. Сиздер да барыңыздар, эс алыңыздар. Машиненин капотасы вообще болуп калды. Могу чаңды караңыздар. Ичин айтпай эле коеюн. Так, буюрса эсен аман келип алдык туугандар. Бұл видео 3 число 12 ай 25 жыл эрте менен саат 10:00 тартып атат. Урматтуу жамаат, урматтуу Нур Кейджи каналынын көрүүчүлөрү. Мен азыр отуруп бул машина менен көп Кыргызстандын мындай тоолоруна, жайлоолоруна, мындай айтканда көптөгөн путешествияларды кылдык. Бул машина мени элге тааныттым, мен бул машинени элге тааныттым дегендей. Бирок машинеге мен ушунчалык баягындай таң бердим дейт го. Там бердим. Кыскасы, таң калтырды бул машина. Себеп мен ошончо баягы видеолордо да көп айтам. Пут баспаган жерлерге айдап, тоо таш, аң дөң, балчык, саз, суу, кыскасын айтканда, бул машина чисто ошон үчүн жаралган машина экен. Анан мен буюрса азыр отуруп, ойлосом бир 7-8 ай бул машина менен достошупмун. Кудайым буюрса, мына бүгүн 3 числодон баштап ушул машинени мен продажага койдум. Сатам деп жүрөктөн чечим чыгардым. Кудайга шүгүр, алхамдулилла, эч бир жолго таштаган жок. Эч жерде ушу бир жок дегенде баллону тешилип мени жолдо калтырган жок. Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Мен бул машинеге өтө ыраазымын. Мындай айтканда, машина чисто ошо бездорожьега жаралган машина экен да. Буюрса, бүгүнкү күндөн баштап продажага коюлду туугандар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Обмен варианттары боюнча дагы мен видеонун аягында айтам. Алгач машина боюнча мен жакшылап сиздерге обзорду тартып берейин туугандар. Машиненин чыгарылган жылы 2024 туугандар. 24 7 ай. Made in USA, сборка Корея туугандар.
2024 жылы чыгарылган 2 объем турбо автомат коробка бензин туугандар. 2 объем турбо бензин автомат коробка, 8-ступенчатый автомат коробка, Jeep Wrangler Rubicon. Буюрса, бул жерде мисалы Toyota RAV4 4 объемдордо 270 аттын күчү болот. Бул Jeep Wrangler'де 2 объем турбо 272 аттын күчү туугандар. Мощность өтө көп бул жерде. Жетиштүү ашыгы менен, кыскасын айтканда, заряженный, лифтованный, Кыргызстанда бир эле штук ушул эле машина туугандар. Жылы жаңы, лифтованный. Лифтовать этилгенде дагы самый топовый ходовой часть турат бул жерде. Мен өтө страшный айдадым бул машинаны. Өзүңүздөр видеонун дагы көрсөңүздөр болот. Видеода эмоция жакшы жеткире албайт. Действительно туугандар, мени бул машина таң калтырып бүткөн жок. Буюрса, машина боюнча эми бир катар айтып өтөйүн. Нелери жасалган, мен өзүм нелерин жасаттым, мага чейин нелери жасалган. Машина 2024 жылы пакетте келген, 0 пробег менен, абсолютно 0 пробег менен келген. Тегерек четине көрүп турсаңыздар, бир сарапина, бир точкасы жок, бүт бар заводской окрас туугандар, нарда грей, үстү черный панорамный крыша менен мондай жакшынакай, үстүнө мен өзүм багаж койдум, 20 литрлик канистрден экөөнү илип койгонмун. Ана ходовой частька анан келебиз, тегерек четини бир катар көргөзөйүн, анан ошо мен ар жак бер жакка айдаганда мынагу негизи заводской свети, мынагу крылонун заводской свети мондой кара болот. Обычный эле пластмассовый кара. А муну алдырган инелерибиз 4 немесин тең, крылосун тең, ушундай өзүнүн светиге боёгон. Өтө мощный көрүнөт, жарашыктуу. И плюс бул жагында дагы кошумча защитка коюлган туугандар. Так, сырты боюнча, арт жагы боюнча, мынакей көрүп атасыздар, запаска турат, 5-чи дөңгөлөк запаска. Жаңы бир эле жолу койдум. Кече ушул видеонун башында көрдүңүздөр, ошол Талха Шейхтин баллону жарылып калып, Талха Шейх коюп келди. Бул жагы да усиленный, специально ушу запаска баллон коюлуш үчүн Teraflex эмеден коюлган, усилить этилип. Мунун заводской, бул жакта өзүнүн эшиктин ашык-машыгы болот, мындай айтканда мама, папа ашык-машыгы болот. Заводской ашык-машыктары полностью бар, жаңы боюнча. И плюс машинанын 4 аморт, 4 пружина заводской боюнча. Вес ходовой части жаңы боюнча турат. Мен анын баарын сиздерге кошуп берем. Тегерек четин бир катар көргөзүп коеюн дагы. Өзүңүздөр көрүп тургандай, сыртында Кудайга шүгүр, ошончо тоо ташта жүрдүк, ушунча чаң, ылай, ар жак бер жак айдадык. Өтө сонун айдаппын. Мында карап отурсам азыр ошол болгону крылосунда гана анча-мынча таш тийген скола бар. А так машина целом идеальный состояние, пробеги болгону 30 000 болду. 2024 жылы 0 пробег менен келген. Мен мага чейинки инелерибиз полный подвесканы алып таштап, где-то бир $15 000 подвесканын өзүнө эле салынган туугандар. Эми ходовой часть боюнча айтып өтөйүн, анан комплектациясы боюнча айтам туугандар. Ходовой часть боюнча алгач ушу дөңгөлөктөн баштайын. Атышка деп коет, самый топовый номер 1 дөңгөлөк среди внедорожников, среди эме кыскасы номер 1 дөңгөлөк ушул атышка туугандар. Универсальный, всесезонный, любой жака кете бересиздер туугандар. Так, дөңгөлөктүн диаметри так 17, 35ке 12,5 R17 туугандар. Дөңгөлөктөр жаңы коюлган, мынакей. Жаңы коюлган дөңгөлөктөр, 4-өө тең, 5-өө тең жаңы. Анан ходовой частька келе турган болсок, мынау рулевой тягалары полностью усиленный. Falcon эме коюлган, рулевой рейка коюлган туугандар. 3 режими бар бул жерде. Тиги кызыл кнопканы көрүп турасыздарбы? Мына кызыл кнопканы. Бурамайды. Ушул жерден 3 режим болуп алмашат. Биринчиси бир режими өтө катуу, трассага чыгып айдаганда. Экинчи режими орто, бул күнүмдүк айдаган. Анан 3-чү режими өтө жумшак. 3 режимде. Аны калагандай коюп айдай бересиздер. Так, бул жерде пружина алмашылган, Teraflex'тен. И аморттор туугандар, бул Falcon деген аморт. Бул жерде мына режимдерди көрдүңүздөр. Мен дагы ошол анча видеодо көргөн болсоңуздар, режимдерди алмаштырып айдайсыздар.
мындай тоо ташка дагы бир башка режими, катуу айдаганда башка режим, шаардын ичинде трассада башка режим, каалагандай жумшак, катуу, өтө жумшак, каалаган режимге коюп алып айдайсыздар туугандар. Так, дагы кошумча айта турган нерсе. Подвеска бүт бары жаңы, идеал, эч жерин жасаштын кереги жок. Диска коюлган. Диска бул кузовтан бир аз мындай чыгып турат, өтө красивый көрүнөт. Мунун заводской дискасы бир аз эмеге крылojага кирип турат. А буну байкаган болсоңуздар, мынакей, бир аз чыгып турат, Так, подвеска боюнча айтылды окшойт. Анан арты деле ошол. Бүт бары которулган, бүт бары усиленный, лифтованный, заряженный. Артында дагы ошол. Алдындагыдай эле 7-8 режими бар. Ылдый жагын көрө турган болсок, так, ылдый жагы арткы аморттор, арткы тягалар бүт бары которулган туугандар. Так, подвеска боюнча түшүнүктүү болду окшойт. Эми буюрса мен сиздерге комплектация боюнча айтайын. Комплектация бул жерде Rubicon дегенде эле муну түшүнсөңүздөр болот. Бул демек самый максимальный заряженный топовый комплектация деп түшүнсөңүздөр болот. Бул жерде линзовый фара кетет, фаралардын чекелери күйөт. Анан дагы бир нерсени көргөзүп коем сиздерге. Бул светомузыка дагы болот. Мынакей, күлөчү 1 2 1 2. Көрдүңүздарбы? Кечинде өтө мощный көрүнөт. Бул жерден режимдерин алмаштыра бересиздер. Окей. Режимдерин алмаштыра бересиздер. Күндүз анча билинбейт экен, түнү мощный билинет. Так. Анан комплектация боюнча айтайын, анан мотор жак боюнча дагы көргөзөм туугандар. Комплектация боюнча бул жерде слепой зона бар, бесключевой доступ бар. Бул машинени жайында дагы мына 4 эшиги тең чечилет. Мынакей, могу болтторун чечесиздер, эшикти алып коесуздер, үстү мына жерден чечилет туугандар. Азыр мына крышасын дагы алып көргөзөм. Анан аркасы мынонун бул жагы мындай болуп, аркасы целый алынат. Так, комплектация боюнча көргөзүп өтөйүн. Электрокүзгү бар, блокировка, разблокировка бар, эшиктин обшивкалары кожадан, бул жагы так, резиновый, электроплавающий сиденья, электропривод, атаманкасы менен. Бисмиллахиррахманиррахим. Оталдырып коеюн, бисмилла. Анан мен алганда бул машиненин пробеги 15 000 болчу, болгону 15 000 пробег. Полный подвесканы 15 000ден да көп салынган бул жерге. Мен мындай эле айтып атам да. Где-то 15-20 000 доллар подвескага салды, 15 000 километр жүрдү, анан мен алдым. Мен алып ровно 15 000 километр жүрүпмүн туугандар. Азыр бул жерде пробег, мынакей көрүп атасыздар, 30 838 км. Так, бул жерде полный бортовой компьютер бар туугандар. Бүт барын көрүп турасыздар. Бул жакта кнопкасын басып, жылдырып, мынакей. Бүт барын көргөзүп турат. Мынакей 4 ВД, отключаемый, подключаемый, бүт барын ушу жактан көргөзүп турат. Анан мультируль бар, круиз контроль бар, адаптивный круиз бар. Туугандар, машиналерди ээрчип айдайт. Бул жакта фаранын выключателі, бул жакта мыногусу бул салондун подсветкасы. Бул салондун подсветкасы. Так, анан кнопка старт-стоп бар. Не болуп атат телефон? Мындай тартайын. Кнопка старт-стоп бар. Мультимедиа зонасы. Так, подогрев передний, водительский, подогрев руля бар, кондиционер, климат-контроль, анан монитор. Бул жерде сиздер тоо ташка чыкканда любой режимге коюп ала бересиздер. Анан независимый передний, задний камера туугандар. Кааласаңыздар артын көрөсүздөр, кааласаңыздар алдыны көрөсүздөр. Анан так. Оффроудко киресиздер. Бул жерде бүт барын көргөзүп турат. Блокировка моз, 2 ВД, 4 ВД, бүт барына температура. Бул жерде машиненин азыр биз деңиз деңгээлинен 703 метр бийиктиктебиз.
Бишкек шаары деңиз деңгээлинен 703 метр бийиктикте. Бул болсо бийиктикти, төмөндүктү бул эки капталга, горизонт, вертикальный бүт барын көргөзүп турат. Жана бул жакта климат өзүңүздөр каалаган температурага коюп ала бересиздер. Кыскасын айтканда электронный бул жагы. Мынакей көрдүңүздөр, подогрев сиденья, подогрев руль. Так, бул жакта электропакет 4төө тең. Бул жакта жайгашкан, себеби эшиктин 4төө тең алынат. 4төө тең алынган чакта анан аларды колдонбойсуздар, себеби бул жерге эч кандай электропакеттин баскычтары коюлган эмес, бул жака жайгаштырылган. Бул жерде зарядка, USB разъем, iPhone'га чейин бар. Анан эң кызыктуусу туугандар мына жерде. Блокировка мост бар, мынакей, бул жагында дагы бар. И off-road, subway деген системасы бар. Өтө мощный система. Бул баягындай өтө грунтовый жолдо, өтө мондой машина момдай чайып алып жүрөт го. Ошондой жолдо могу save bar деп турат. Мынакей, ушуну включать этесиздер. Мощный машина жумшак болуп калат. Бул жакта блокировка окон бар. И бул жакка үстүнө прожектор койдурсаңыздар, мындагы включателдерге коштуруп подключать этип ала бересиздер туугандар. Так, дагы эмнеси бар? Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй 2 ВД, 4 ВД авто, 4 ВД part-time и пониженный. Мынакей азыр нейтралга коебуз. Азыр 2 ВДда турат. Көрүп атасыздар, азыр 2 ВДда турат. Бул жактан которо беребиз. Бери тартабыз. 4 ВД авто. 4 ВД авто. Бул жакка түртөбүз. Part-time дейт. 4H part-time. Бул жакка тартканда холостой мынагы, N холостой мынакей. И мынагы уже раздатка кошулду туугандар. Пониженный. Мынакей L пониженный. Сразу антизанос өчөт. И кеттиңиздер. Бул жакта блокировка мосту кошосуздар, сейв бар, оффроуд, бүт барын включать этип алып, тоо ташта кенен жүрө берсеңиздер болот. Кайра 2 ВДга түртүп коелу. Так, эми бул жакта айта турган нерсе бүттү окшойт, мынакей. Алдыңкы көрүнүшү ушундай. Бул жакта подлокотник бар, бүт бары. Анан мына өзүнүн ключу. Кичинекей момундай ключ болот. Бул нерсе менен сиздер мисалы мынага окшогон жерлерини тартып жүрө бересиздер. Анан үстүнү чечкенде дагы, 4 эшикти чечкенде дагы ушул ключтун жардамы менен чечсеңиздер болот. Мынакей бул жакта китепчеси бүт бары бар. Ушу китепти көрүп чече бересиздер. Арткы салону боюнча. Так, арткы салону боюнча арты деле кенен. Бул жакта 220 вольт бар, кадимкидей иштейт, тифаль, мифаль, телефон зарядкалар, бүт бар иштейт. Анан электропакет бул жакта жайгашкан. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Электропакет бул жакта жайгашкан. Так. Бул жеринде подлокотниги бар. Кофе койгонго. Подстаканник, кыскасы. Эшиктин обшивкасы ушундай. Кармашкасы менен и багаж боюнча. Багаж бул 30 градуска ачылат. Мен сиздерге арттан көргөзөйүн, көрдүңүздөрбү? Так, тыгач болуп турат. Так. Анан бул машинени бул жерде сууга канча эмеге чейин айдасаңыздар болот. Мисалы, но баллонду көмгөнгө чейин сууга кирип чыга бересиздер. Мынакей. Так. Биз мондой эле киргенбиз, мына жерине чейин эле киргенбиз, даже күзгүгө чейин жеткен да. Сууда смело сүзө берет. Так, арткы айнеги өзүнчө ачылат, көрүп атасыздар. Артында мондай стойка кетет. Мына үстү алынганда, мына стойка өз эле калат. Мыналар полностью алынат. Мына жерден 1 болт менен чечесиздер. 2, 3. 3 болт, анан алдынан 2 болт. Болду. 3, 3, 6, алдынан 2 болгондо 8 болт менен кыскасы үстү крышасы алынат. Бул жакта сабвуфер бар. Самый топовый сабвуфер. Дүнк деп өтө жакшы качайт этет.
артына керектүү нерселерди салып алсаңыздар болот. Анан домкрат, самкрат, баллон ключ бул жакта жайгашкан. Мынакей. Так, арты боюнча көрдүңүздөр. Эми мен ногу эмеси боюнча көргөзүп коеюн туугандар. Үстү алына турган боюнча. Так, могу жерден чечесиздер. Бул жактан бирөөнү чечесиздер. Бул жактан бирөөнү. Мына менен мындай көтөрөсүздөр. Мынакей. Эркегин марлас. Мынакей. Азыр үстү алып көргөзүп коеюн сиздерге. Мону алгын марлас. Акырын ала бер. Мындай үстүнөн кыскасы чыгып алып тоташта кеңири. Мунусу дагы ушундай эле чечилет. 1, 2, 3 бул жакты көтөрөсүздөр, болду, үстү чыгат. Эми мен багаж боюнча буну мен өзүм жакында эле койдурганмын. Бисмилlah. Полностью өзүм койдурган багажды. Мунун баары чечилет. Бүт баары чечилет. Тоташка чыкканда бензинден запас алып аласыздар. Бензин боюнча вообще ойлонбой койсоңуздар болот. Мунун баарын мен өзүм жасаткам, өзүм сатып алып, мунун баарын ылдый жагыга тетигиндей жалпак тиникеден, жоонураак тиникеден эметип, варит эттирип, болт менен катырып, ушундай өзүнүн заводской бурамайлары менен, катырчуулары менен катырып коесуздар. Тоташка чыкканда билесиздер, ал жакта бензин заправка жок болот. Так. Кете бересиздер. Эми мен мотор жагы боюнча көргөзөйүн сиздерге. Болду, тагып коёбер марлас. Бул баягы ГАЗ-53-лердей. 21 Волгаларындай. Караңыздар. Так. Такканда да оңой эле, тарс эле коюп кое бересиздер. Бул жерден оба. Мотор жагы боюнча, мотор жагыны жууган, тазалаган эмесмин туугандар. ККНС көргөзүп коеюн. Бул жерде мынакей 2-литровый турбо бензин 272 аттын күчү туугандар. Мотор мощный мотор. Мисалы азыр машина момундай турса, мотор бир аз мындайраак турат. Машина түптүз турса, мотор бир аз мындайраак турат да. Себеби раздаткага, коробкага рассчитанный турат. Бул мотордун дагы бир өзгөчөлүгү неге мындай кыйгаш турат? Мындай алдыны карап, өйдөгө карап кетет. Себеби сууда жүргөндө дагы бул именно баягындай воздух соргон эмеси бир аз өйдө жагында. Мынакей воздух соргону мына жагында. Мына көрдүңүздөрбү? Так, муну воздуховод койдурса болот, заводской воздуховод. Где-то могу жерлерден чыгат да. Могу жерлерден мындай болуп чыгат. В общем, машина боюнча көрдүңүздөр. Болгондой көргөзүп бердим. Машина азыркы учурда состояниясы идеал. Эч жерин жасатпайсыздар туугандар. Полный стоковый подвескасын кошуп берем. Анан крышка багажниктин ондай ашык-машыгы бар. Аны дагы кошуп берем туугандар. Буюрса машинанын баасы боюнча $75,000. Өзү бул 0 пробег менен келгенде $90,000 турган. Андан мен алганмын, мен алган баамды айтпай эле коеюн. Карап туруп, по факту базар баасынан ылдыйраак койдук. Реальный баа кылып туруп эле $75,000 туугандар. Обменге болот. Обменге только корейский машиналар болсо $20,000 чейин машинеңиздер болсо обмен вариант алмашуу жолдору болот. Же болбосо бир санаталардан 2-3-өнү да берсеңиздер боло берет туугандар. Мен өзүм сатып ала берем. Ошол туугандар, буюрса машина жаккан болсо бир катар лайктан басып коюңуздар. Мен машинеге өтө ыраазымын. Мени бул машина таң калтырып бүтпөй койду. Буюрса кимге буйруган болсо, сиздер дагы Jeep Wrangler Rubicon менен достошуңуздар. Сиздер дагы таң калып бүтпөйсүздөр. Мен ыраазымын. Машина боюнча
мындай айтканда машинеде канчалык күчү бар, кандай жерлерде жүрө алат, анын баарын сиздерге көргөзө алдым, сиздерге жеткире алдым. Кыргызстандын тоолоруну, өзүнүн кооз жерлерди жеткирип көргөзө алдым. Ушул машина себепчи болуп, Кудайга шүгүр, жолго таштабады. Жок дегенде айттым го. Жок дегенде мынагу дөңгөлөгү тешилип, мындай жолдо калтырган жок да. Мен ыраазымын буюрса. Кимге буйрган болсо, аласыздар. Буюрса, муну дагы бир 5-6 жыл эч жерин карабай айдайсыздар да. Эч жерин карабайсыздар. Кудай кааласа, иншалла. Муну только түшүнгөндөр үчүн. Ошол каналга катталыңыздар. Осмотр буюрса автосалон Нуркейжиде болот. Мен бүгүн алып барып таштайм. Камбар ата 36А. Автосалон Нуркейжиде болот. Барып көрүңүздөр, айдап көрүңүздөр. Как раз ошол жерде нар жагында өтө грунтовый жол бар. Өтө тепкилеп, любой проверка менен текшерип алсаңыздар болот. Абсолютно Carfax таза, 0 пробег менен келген. $90 000 тегереги под ключ бүткөн. Биз буюрса $75 000 койдук. Алмашуу жолдору бар. Корейский машинелерге алмашуу жолдору болот. Мисалы, кана мондай грандиор деп коелу. 2-3 берсеңиздер дагы боло берет. Мондай сарылардан берсеңиздер дагы боло берет туугандар. Эми ким канчалык эмеге күчү жетет? Достошуңуздар, айдаңыздар сиздер дагы жакшылыктарга туугандар. Ошол аты жөнүбүз Нурмбет Махаматалиев. Видео жаккан болсо бири-бирден лайк басыңыздар. Машина боюнча ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Буюрса, кийинки видеодон дагы көрүшөбүз.